Улуттук госпиталь Кыргыз Республикасындагы көп тармактуу жогору 3 даражадагы саламаттыкты сактоо мекемеси болуп саналат. Биздин улуттук госпиталда жогорку даражадагы специализированный алдын алуу жана дарылоо жүргүзүлөт. Биздин улуттук госпиталда 55 бөлүм иштейт. Анын ичинен 34 бөлүмү стационардык жардам көрсөтөт. Жана андан сырткары 22 параклиникалык бөлүмдөр иштейт. Биздин улуттук госпиталда жылына 35 миңден 40 миңге чейин оорулуулар стационардык жардам өтүшөт. Жылына 40 миңдей оорулуу биздин клиникалык дарт аныктоо поликлиникасынан кароодон өтүшөт. Жана андан сырткары биздин улуттук госпиталда 12 бөлүм күнү түнү шашылыш оор абалдагы медициналык жардам берилет. Ал 12 бөлүмдү атай кетсем, булар кан тамыр хирургиясы, урология бөлүмү, кабыл алуу бөлүмү, проктология бөлүмү, тез хирургия бөлүмү, кулак мурун оорулар бөлүмү, көздүн травма пункту жана неврология бөлүмү, шашылыш неврология бөлүмү, травматология бөлүмү жана нейротравма бөлүмү. Ушу 12 отделение күнү түнү неотложный состоянияларда тез жардам көрсөтөт күнү түнү. Республика боюнча жана Бишкек шаарынын калкын медициналык жардам менен тейлейт. Жылына биздин улуттук госпиталда 20 миңге жакын операция жүргүзүлөт. Бизде нейроэндоскопический аппарат алынды нейрохирургия бөлүмүндө. Ошол аппараттын жардамы менен бизге мээдеги забал шишиктерди жана кан тамырдын патологияларын мурун аркылуу кирип эндоскопический метод менен баштын кеспей эле, трепанация кылбай эле ошондой операцияларды жасоо мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Жакында дагы нейроэндоскоптон сырткары нейронавигатор да келатат. Ушу март-апрель айларында Кудай буйрса нейронавигатор дагы алабыз. Ушул аппаратты алуу менен, нейроэндоскоп менен нейронавигаторду алуу менен биздин башка дүйнө жүзүндө жасалган бүт нейроэндоскопический операциялар уже жасала баштайт. Жана жасала башталды. Жана мындан нейрохирургиядан сырткары урологиялык борборубузда биздин ошо улуттук госпиталга караштуу эндоскопический аппараттар алынып атат. Ушул эндоскопический аппараттар алынгандан баштап бизде азыр дененин чоң кеспей эле, ачык жол менен кеспей эле азыр эндоскопический аппарат менен, эндоскоп менен бөйрөктүн структураларын, бөйрөктүн ыйлакчаларын эндоскопиялык жол менен салуу операциялары жасала баштады. Бул бизге көп жеңилдиктерди берет. Мисалы мурун ачык операциясы болгон, бөйрөккө ачык операция болгон оорулар 10-15 күн деп жатса операциядан кийин азыр 4-5 күнүн ичинде өз калыбына келип, эмгекке чыгуу убактысы кыскарып, оорулуу батыраак уже өзүнүн калыбына келип атат. Жана эндоскопический операциялар бизде нейрохирургияда, урологияда, андан сырткары кулак мурун тамак оорулары отделение бөлүмүндө дагы эндоскопиялык операциялар жүргүзүлүп келүүдө.